Кирилет кең кол өзөнө калтайган каруул чокунун тарыхын таасын чечели. Жаш муундарга жол көрсөтүп, улуттук баалуулуктарды сактай жүрүүгө багытталган энелердин жолугушуусу Айтматов районунда өткөрүлдү. Анда эл жерибизге болгон сүйүү, ынтымакка үндөө, жаштарга багыт көрсөтүү туурасында ырлар окулду. Энелердин ынтымак көчүү демилгеси ардагер журналист Канымжан Темиралиева тарабынан демилгеленген. Ал өзү курактуу ардагер энелердин тобун түзүп, коомубузду терс көрүнүштөрдөн арылтып, улуттук баалуулуктарыбызды сактоого үндөөнү максат кылган. Бузуктун туткунуна түшпөйлүкчү, бузулбас ынтымакты издейликчи, бугуну сарбаштан ажыратпай, балдары бир атанын биздейликчи. Кыргыз элинин түптүү журт экендигин, анын өзүнө таандык өзгөчө баалуулуктары бар экендигин өсүп келе жаткан жаш муундарга жеткирүүдө энелердин орду чоң. Дегеле нукуралуулугу, Кыргыздын нукуралуулугу жок болуп бараткан жаштарыбызга арналат көбүнчө. Мен жаштардын бардыгын күнөөлөгүм келбейт. Алтындай болгон азамат, акылдуу жаштарыбыз бар. Нарк насилди, улуун усканы, улуу мурасыбызды билген, түшүнгөн, элге тараткан, бизге колдоо көрсөткөн жаштарыбыз бар. Аларды айткым келбейт. Бирок бир кара өзгөй, башка улутту көргөндө чуркап кеткен, башка элдин каада салтына көнүп мындай ээрчип кеткендерге айткыбыз келет. Энелер демилгелеп жаткан ынтымак көчүүнүн алгачкы жолугушуусуна облус башчысынын орун басары Мира Седикеримова катышып, бул демилгени колдоого алып, карылардын үнүн коомчулукка жеткирүү керек деп белгилейт. Эгемендүүлүк маракенин алдында бул көчтүн чыгышы аябай символикалуу. Себеп дегенде азыр эл арасында ар кандай диний агымдардын басымдуулугу, ошондой эле сырткы күчтөрдүн, батыш дүйнөсүнүн кыргыз жаштарына, кыргыз элине тийгизген таасири зор болууда. Ошондуктан биздин өзүбүздүн улуттун уңгусун унутпай, өзүбүздүн ата бабадан калган нарк насил катары ошо улуттук ынтымак көчү түзүлгөн. Бул ынтымак көчү таластан арыш алып биринчи кадамын таштады. Эми Кудай буйруса бул көч бара-бара көч оңолот дегендей, бул көчтүн иш-чарасы республикалык деңгээлде чыгат деп ишенебиз. Иш-чаранын соңунда ардагерлер ак бата беришип, кыргыз журтчулугуна ынтымакты жана өсүп өнүгүүнү тилек кылышты. Энелердин тилеги, аталардын батасы. О айланайын, ак сакалың нарктуу бол, оң жагына бурулуш бол. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Айтматов району.